мамлекетти акаш адамга салыштырат да. Иш бар. Ошо орукчаны атпайбы. Мындай жолдо кетип атсаң акча сурайт, берет. Бул акча сураганды мен ушул нерсе салыштырам. Инстаграмга, Фейсбукка кайра кирсең, мына мамлекет мынча грант берди, мамлекет мынча каржы. Сүйүнөт ошо, Ошону дагы мындай максаттуу пайдаланат да. Жана бул аракка кеткен акчадай эле өзүнүн акчасын тиет да. Атыңыз ким? Муса. Атыңыз да улуу экен, оюңуз да улуу экен. Мыкты азамат. Мен да көп ушундай баратканда жүрөгүм чыдабай кетет да. Сурайм да, нан аласыңбы дейм. Нан алам дейм. Билем, нан албайм. Бирок арга сиз бересиң да. Неге? Эки себептен бересиң. Биринчиси, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн дейсиң, бирок мас кишиге берип атсаң Аллахтын ыраазычылыгын алышың кыйын. Экинчиси, артыңдагы келаткан кишилер сөз кылбасын деп коркосуң да таңдың. Биз өзүбүз үчүн жашабайбыз да. Биз кошуналар үчүн жашайбыз. Биз үйдү дагы кошуна үчүн курабыз. Ушундай зыңкыйтып бир куруп коеюн, көрсүн. Өзүң көчөдө жашайсың. Арасына сепейтип эки бөлмө кылып куруп алат. Ага кирбейт берки үйүнө. Неберелерин да киргизбейт. Сен чаң кыласың. Биз ушундай туура айттым. Аябай эң туура. Мен андай десем мага болбойт да. Силер канчалык айтсаңар боло берет. Мен айтып койсом ушул жериңден илип алат дагы. Ак үйдүн үстүнө илип алат да желектин ордуна. Мадумаров момундай деди. Ошон үчүн оорукчан коомго таза нерсени айтыш өтө кыйын. Ошол аябай ичип алып, мас болуп, күндө мас болуп атканга барып таштабайсың, уят эмеспи, балдарың чоңоюп калды, кошуналарга сөз болуп атасың десең сени жакшы көрбөйт. Сени жаман көрөт. Ичсем сенин оозуң менен ичип атамбы? Сенден акча сурап ичип атамбы? Өзүмдүн акчама ичип атам? Сенин боор ооруп атканыңды ал сезбейт. Азыр бизде коом ошондой. Канчалык таза бол десең, тили эле бар, айта берет, дей берет деп сени четке чыгарып коет дагы. Кел моун ичип ал деп куюп бергенди аябай жакшы көрөт. Мына жигит азамат ушундай болуш керек деп турат. Бизде териңди ар бир биздин жаранын терисин сыйрып алып, тилип, ошол биздин терибизден акча жасап байыган кишилерди көкөлөтүп жүргөндү жакшы көрөбүз.